Тукумсуздук бул жетилген организмдин тукум калтырууга жөндөмсүзсүздүгү. Негизинен организмдин патологиялык бузулууларынан келип чыгат дешет адистер. Тукумсуздуктун алдын алуу үчүн биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Кантип дарыласа туура дарылаган болот? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Билим жана Илим каналы Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн 40 мүнөт бою дал мына ушул теманын алкагында маектешебиз. Эгерде сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, көрсөтүү учурунда сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Талантбек Ахмадалиев, Маматалиев медициналык борборунун дарыгер урологу. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Жылдыз Таштанкулова, Маматалиев атындагы медициналык борборунун дарыгер гинекологу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Соңку вакыттарда дал ушул тукумсуздукка кабылды, ушул илдет менен ооруп жүргөн жаш жубайлар көбөйүп баратат деген маалыматтар коомчулукта байма-бай эле айтылып келет да. Анын сиздердин баамыңыздарда кандай? Чындыгында эле ушул тукумсуздукка кабылган жаштар, жаш үй бүлөлөр көппү азыркы учурда? Чынында азыр көп жаштарда бул ушул көйгөй көп байкалып атат. Статистиканын маалыматы боюнча, азыркы маалымат боюнча ошол тукумсуздуктун бир 60% аялдарга дал келсе, 40% эркектерге туура келип атат да. Ошол тукумсуздук боюнча кайрылган жаштардын саны көбөйүп атат акыркы күндөрү. Жакшы, Жылдыз айым толуктайсызбы? Ошол талант айтып кеткендей, ошо 60% аялдар түзөт деп айткандай, ооба туура көбүнчө аялдар тукумсуздукка күнөөлүү болот. Эми бул көйгөйдүн эмелери, себептери өтө көп болот. Бул гинекологиялык кандай себептер, мисалы аялдарда? Мисалы аялдардыкы бул биринчиден кээ бир учурда туубаса тукумсуз кыздар келишет. Бул баягы жыныстык системасынын толук эмес жетилүүсүнөн же борбордук нерв системасынын ооруларынан туура келип чыгат да. Эми дагы эндокрин системасынын ооруларынан болот, бузулууларынан, сезгенүү оорулар, анан жыныстык жол менен берилүүчү ооруларга деле ошо себеп болуп калат да. Азыркы учурда ошондой жыныстык жол менен берилүүчү оору менен ооруга чалдыккан жаштар көп, кыздар көп эме алышат. Бизге келип кайрылышат, ошолорго эми маалымат беребиз, дарылайбыз. Эми бул нерсенин себеби көбүнчө биз кыздарды жашынан жакшы мындай туура тарбия, жыныстык жактан туура тарбия бере албайбыз да. Эми бул биздин менталитетке деле туура келет, потому что биз эми мусулман, исламдык өлкөбүз, уялабыз. Мектептерде деле мындай сабактарды өтпөйт да көбүнчөчү. Ошого энелер, апалар, эжелер кыздарга туура маалымат берип, туура тарбияласа, мен ойлойм, мындай көйгөйлөр азаят деп ойлойм да. Кайсыл урологиялык оорулар ушул эркектерди тукумсуздукка алып келиши мүмкүн? Эркектерди ошол тукумсуздукка алып келе турган оорулар бул баягы туубасы ошол жыныс системасынын туубасы өрчөбөй калуусу, жыныс системасынын сезгенүү процесстери, ошол тукум бездеринин кан айлануу система, варикоз оорусу деп коет, ал себеп болушу мүмкүн. Жана жыныс илдет инфекциялары, урогениталдык инфекциялар да ошол себеп болушу мүмкүн. Жогоруда айтылгандай эле эндокрин системасынын бузулуусу да ошол тукумсуздукка алып келет да. Жакшы. Сиздерге кайрылгандардын көпчүлүгү ушул эмнеден улам болуп атат негизи? Кайсыл оорулар бүгүнкү күндө? Эркектерде көбүнчө ошол тукумсуздуктун себептеринин ичинен ошол көбүнчө ошол тукум безинин варикоз оорусу, гормоналдык бузулуусу чыгат. Ошол жыныс системасынын сезгенүү процесстери көбүрөөк кездешет. Дагы ошол азыркы мына экологиянын бузулуусу, эркектерде баягы аз кыймылдуулук себеп болот. Жакшы. Негизинен мына ушул тукумсуздуктун алдын алуу үчүн айрымдар айтышат, ошол үй бүлөнү пландоо жок бизде. Ошол себептен дагы ушул
көйгөйгө келип жатабыз деген дагы ушундай маалыматтарды айтып келишет да. Сиздердин оюңуздар кандай? Чындыгында эле биздин өлкөдө ушул жаштар бүгүнкү күндө үй бүлөнү пландабай эле үйлөнүп жатабы же болбосо сиздер билесиздер да, балким үйлөнөрдөн мурда сиздерге келип көрүнүп, текшерилип, анан ушул үйлөнүп жатабы ушул боюнча? Эми акыркы мезгилдери жаштар деле уже мындай аң сезими жетилип, уже кыйла эле жогорулап түшүнүп калышты да. Биз үйлөнөлү дедик эле деп жетелешип келишет. Бар ошондой учурлар. Эми баягы биз каалагандай көп эмес, бирок секин бул уже көйгөй деле чечилип атат да. Кыз жигит келишет, жетелешип сүйлөшүп, анан мына биз бир клиникада иштеген үчүн ошо жигитти талантка киргизем, кыз менен өзүм отуруп жакшына сүйлөшүп, көйгөйлөрүн сурап, анан болушунча кеңеш берем да. Ооба, туура, бул ар бир үй бүлөнү пландаштырыш керек. Ар бир боюнда болушу, ошо бала, ар бир бала баягы орусча айтканда желанный болуш керек да. Ошо пландаштырылган болуш керек. Ошондо биз баягы ойлогондой болот да. Ошого баягы мен дагы эле кайталап кетем, ошо бул айлана чөйрө, бул ата эне, ошол кыздын мисалы мен кыз жактан айтам, гинекологиялык жактан, кыздын айланасындагы ошо коом ошого чөйрө, ошого түрткү болот да. Если өтө мындай кыздар көбүнчө жаш кыздар гинекологко баргандан уялат. Биз гинекологко барсак, бизди кандай ойлойт, бизди эмне дейт, бул кыз бала туруп барат деп көбү уялат, анан бекинип мындай уялып келишет да. Бирок акыркы мезгилдер уялбай туура келип атышат. Мектепте окуган жаш кыздар деле келишет да. Ошо туура деп ойлойм да ошол нерсени. Талант мырза, эми эркектер деле мурункуга салыштырмалуу азыр чындап эле аң сезим кыйла өчүп калды. Мен ушу үй бүлөнү пландоо азыркы учур талабы деп эле ойлойм. Азыр көпчүлүк жаштар чындыгында келип ошо үйлөнөрдөн алдын адиске кайрылып, кандай текшерүүдөн өтүшүм керек, эгерде бир өзүндө дарты болсо, кандай сунуш бере аласыздар деп азыр ошол үй бүлөнү пландоого жаштардын саны көбөйүп калды мурункуга салыштырмалуу. Статистикалык маалыматты карай турган болсок, урологиялык оорулардын ичинде мисалы простатит оорусуна эркектерде арасында чалдыккандар көп экен да бүгүнкү күндөчү. Бул түздөн түз тукумсуздукка алып келиши мүмкүнбү? Простатит оорусу тукумсуздукка алып келет. Кайсыл жактан? Мисалы, ушу простата. Кандай учурда, Ооба, простата бези бизде эркектерде жана урук чыкканда бир суюктук кош бөлүп чыгарат да. Бул ошол эркек урук клеткаларына азык бөлүп чыгарып бере турган орган катары эсептелинет. Как питательный функция деп коет. Жана ошол жыныс системасынын толук кандуу иштешине, мындайча айтканда, бизде медицинада жакшы сөз бар. Простата бези бул эркектин экинчи жүрөгү деп айтылат да. Ошол себептен эгерде өнөкөт простатит оорулары болсо, эркектер сөзсүз адиске кайрылып, текшерүүдөн өтүп, эгерде керек болсо дарыланыш керек. Тукумсуздукка таасири бар простатит оорусу. Жакшы, ошол эле аялдардын ооруларын карай турган болсок, бүгүнкү күндө гормондук бузулууларды көбүн эсе ушул диагноз көп коюлат экен да. Анан мунун себеби эмнеде деп билесиз? Гормондор бул өзү эндокрин системасында ошо биологиялык активдүү заттар да. Ошо гормон аркылуу биз аялбыз, эркектер эркек да, бизде ошо аял кыла турган, биздин кыздардын этек кирин келтире турган, жыныстык жактан жетилтире турган нерселер бул гормондор болот да. Эгер гормондун жардамы менен биздин энелик клеткабыз өрчүйт, чоңоет, ошо овуляция болот. Гормондун жардамы менен бойго бүтөт, баланы көтөрөбүз, төрөйбүз. Ошон үчүн гормондордун салымы чоң. Бирок гормондук бузулуулардын биз азыркы заманда бүт гормондорду биз изилдей алайбыз. Лабораториялар көп, мамлекеттик бар, жеке менчик лабораториялар бар. Бүт гормон, витамин полный биз текшерсек болот. Анан аны убагында өз нормасына келтирип дарыласак деле болот. Ал үчүн кичине убакыт керек. Ал 10 күндө, 1 айда түзөлүп кетпейт. Секин түзөлөт. Эми кыздардан, аялдардан эмне керек? Ошо убагында барып текшерилип турусу керек. Ошон үчүн гормондордун эмеси чоң да, мааниси чоң.
Жакшы. Негизинен ушул эркектерди ушул тукумсуздукка алып келген бул жаман адаттар деп дагы айтып калышат да. Бул боюнча сиз кандай маалымат берет элеңиз? Жаман адаттар эми биз тамеки чегүү да ошо айтылып атат да. Тамеки чегүү, спирт ичимдиктердин Канчалык деңгээлде? Бул факторлордун деле таасири бар. Бирок бул түздөн түз ошол тукумсуздукка алып келет дегенге болбой калат да. Бул мындай кыйыр мааниде эме кандай второстепенный эме деп койсо болот да. Түздөн түз бул факторлор тукумсуздукка алып келбейт да. Биз анализ кылабыз, ошондой тамеки чеккен эркектер бар, ошол алкоголизмге берилип кеткен эркектер бар. Ошондой учур болот, ошолордун даже биз уругун текшерген күндөр болот. Ошончо жылдык стажы менен алкоголизмге берилген бейтаптардын деле кээде урук эмес анализдер жакшы чыгып калат да. Бул эми түздөн түз тукумсуздукка алып келе турган факторлорго кирбейт. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз. Простатит деген суроону берейин. Улантыңыз. Кандай суроо бересиз? Хронический простатит деле ошону. Суроо түшүнүктүү болду, Өнөкөт простатит деп атат. Эми азыр теле көрүүчү кайсы жашта экенин айтпады. Бул азыр мындайча айтканда бир 60-70% эле барып калды окшойт ошол өнөкөт простатитине жабыркаган эркектердин саны. Анан бул өнөкөт простатитти алып келүүчү факторлор өзү көп да. Эгерде азыр суроо түшүнүксүз болуп калды, бул оорум, ошол оорум менен жабыркайм деп айтты окшойт бир болсо. Ошо теле көрүүчүгө айтат элек, ошо адиске кайрылып, тиешелүү изилдөөлөрдөн өтсүн, ошого карап дарылоо ыкмасы айтылат да бейтапачы. Жакшы, кайра эле маалыматка кайрыла турган болсок, ушул простатитке бүгүнкү күндө жаштагы уландар кайрылып жатат деген маалыматтарды окуп калдым да. Анан бул простатит оорусуна кабылгандар канча убакытта бир дарыланып туруш керек, канча убакытта бир дарыгерге кайрылып турган дурус? Азыр чынында эле жаш өспүрүмдөр келет, ошол простатиттин симптомдорун айтып келишет да. Көпчүлүк учурда ошол өспүрүмдөрдө простатиттин сезгенүүсүнө баягы аз кыймылдуулук, анан жана биз азыр телефон деген нерсе бар. Ошол улуу сөздө уят жок. Булар телефондо жанагы кыздардын сүрөттөрүн көрүп, өздөрүн перевозбуждение деп коюп, дүүлүктөрүп алышат. Ошол дүүлүгү дагы ошол простата безин сезгенүүсүнө алып келет. Аз кыймылдашат, көпчүлүгүндө баягы спорт жок. Ошо аз кыймылдуулук, баягы отуруп иш, сидячий работа деп коет. Ошо отуруп иш кылган, ошол баягы тышкы көрүнүштөр бардыгы ошол өспүрүмдөрдө простата безин сезгенүүсүнө алып келет да. Анан экинчи суроо дагы кайсы болду? Азыр байланышта көрүүчүбүздү кабыл алалы, сөзсүз түрдө улантасыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Биз угуп жатабыз. Сурооңузду уланта бериңиз. Мен өзүм жашым 40 жашта да. 40 жашта. Өнөкөт простатит менен ооруйт экенсиз, жашы 40 жашта экен. Анан мен кошумча суроо, бир жылда канча ирет ошол дарыланып турган дурус? Медицинада эркектер деген улагына күмүс сырга простата безинин гистологиялык өзгөрүүсү ушул 30 жаштан башталат да. Ал дегени 30 жаштан эркектер өзүнүн саламаттыгына көз салып жүрүш керек. Эми жана теле көрүүчү айтып атат 40 жаштан деп. Бул теле көрүүчүбүзгө айтат элек, эгерде ошол өнөкөт простатит жагынан өзүнүн дарттары боло турган болсо, ошол тиешелүү адиске кайрылса, сөзсүз биринчи ультраүн изилдөөсүнөн өткөрүп, ошол простата безинин өзүнүн азыркы күндө тиешелүү анализдер бар, ошолорду тапшырып, бейтап менен өзүн угуп көрүш керек да, кандай дарттары бар. Анан кайсы аралыкта дарыланып туруш керек деген суроо болду, өнөкөт простатит. Бул ошол бейтаптын баягы ошо бездин сезгенүү даражасынын деңгээлине көз караганда, бизде ошо медицинада ар 6 айда деп айтылат,
сөзсүз 40 жаштан кийин эркектер жылына болбосо ар 6 айда бир ультра үн изилдөөсү ПСА деген анализ бар, ошол текшерүүлөрдөн өтүп туруш керек. Жакшы. Байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Жаш кезинде турмушка чыга элек операция болгондо, эми кистасы жарылып кетип операция болгондо, андан бери 3 жыл болду. Боюна такыр болгон жок. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Мындан 3 жыл мурда ушул киста жарылып, анан операция болуптур. Эле эле кызда киста бар экен, жарылды дейт, анан терге тийди. Азыр 3 жыл болуптур, балалуу болбой атат экен. Эмне кылсак болот деген суроо калтырыптыр. Овуляция болбой атат деген суроо калтырды. Бул кистасы, ооба, кистасы жарылса, ал кандай кистанын түрлөрү болот да, жарылат. Анын кээ бир учурда киста эмес, апоплексия яичника деп коет. Тукум безинен ошо энелик клетка, жумуртка клетка чыгып атып, жарылып, кан кетип, ошондо деле жарылып кетти деп операция кылышат да. Эгер овуляция болбой атса, 3 жылдан бери боюнда болбой атса, ал ошол мен өзүмдүн эмемде контакттарымды берем, мага чалып эме кылсын, кандай текшерүүлөрдөн өттү, овуляция болбогон себеби может гормоналдык бузулуулардан деле болушу мүмкүн. Эгер баягы киста алынганда жумуртка безинин деле бир бөлүгү алынат да, анан жумуртка безинин бөлүгү алынганда тукумдар, ошо тукум энелик тукумдар азаят. Ошого деле болуп калышы мүмкүн. Текшериш керек да, мага кайрылса болот. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы дейт. Мен бир эле балалуу болгом дейт. Ошодон бери балалуу болоюн деп аракет кылабыз дейт. Балалуу болбой атам. Эмнеден болушу мүмкүн деген суроо калтырган. Кошумча жолдошум простатит менен ооруйт деп калтырыптыр да. Ошодон да болушу мүмкүнбү деген суроо. Жолдошу келип бизге ошол 3 күн сактанып келип, эгерде ошол ош областынын тегерегинде болсо, ошо 3 күн сактанып келип бир урук анализин тапшырсын, простата безин УЗИ жасап көрөбүз, ошол тиешелүү текшерүүлөрдөн кийин жыйынтыгын айтабыз. Жубайы деле келип текшериш керек. Бир балалуу болуптур, төрөптүр, Кудай кааласа дагы төрөйт, боюнда болот. Просто биринчиден ошо себебин билиш керек да. Ал үчүн келсин, ультра үн изилдөөдөн көрөйлү, жатынды, түтүкчөлөрүн, тукум бездерин көрөйлү. Анан баягы мурун айтып кеткендей, урогениталдык инфекцияларга текшериш керек, сезгенүү ооруларга. Кийин бар керек болсо дарылаш керек, анан гормоналдык изилдөө кылыш керек. Ошо фолликулометрия деп коет, жумуртка безини кандай чоңоюп атат, овуляция болуп атабы, ошону текшериш керек. Эгер бул жактан баары жакшы болсо, биз дагы жатынын түтүкчөлөрүн текшеребиз. Түтүкчөлөр жолдору ачыкпы, жабыкпы деп текшеребиз. Эмнеге дегенде уруктануу именно жатынын түтүкчөлөрүндө жүрөт. Эгер ошол жылчыкчалары жабылып калса, жакшы иштебесе, анда себеби ошондон эле болушу мүмкүн да. Жакшы, биз азыр маегибизге бир аз тыныгуу жарыялап, кезекти видео материалга берсек, андан соң кайрадан жолугушабыз. Медицинанын өнүгүп турган маалында бардыгын жасап алууга, жада калса жасалма бойго бүтүрүү дагы кадимгели көрүнүш болуп калды. Балалуу болууну каалап бардык аракеттерин жумшаган түгөйлөргө жасалма жол менен бойго бүтүрүү, эко ыкмасы ата-эне болуу бактысын тартуулап келүүдө. Медицинада экстракорпоралдык уруктандыруу деп аталат. Эко ыкмасында аялдын бышып жетилген урук безин, ошол эле учурда эркектин да спермасын алып лабораторияда экөөнү бир пробиркага жайгаштырат. Пробиркада түйүлдүк пайда болгондон кийин ал аялдын жатынына салынат. Латынчадан экстра, сыткары, ал эми корпус, дене деп которулат. Экотехнологиясын ойлоп тапкан окумуштуу Роберт Эдвард бул ачылышы үчүн 2010-жылы Нобель сыйлыгын алган. Алгачкы жолу 1978 жылы жасалма бойго бүтүрүү ыкмасы менен англиялык айым Луиза Браун жарык дүйнөгө келген. Бул окуя дүйнө жүзүндө болуп көрбөгөндөй сенсация жараткан. Кыргызстанда биринчи жолу бул ыкма менен 2 эгиз бала төрөлгөн.
системасы кандай учурларда колдонулат? Аялдарда жатын түтүкчөлөрү сезгенүүдөн улам урук клеткалары өтпөй калганда, жатын түтүкчөлөрү алынып салынса, же мурун операция болсо, мисалы спайка жана башка, же гормоналдык бузулуудан улам бойго бүтпөгөндө жана башка учурларда, эркектерде урук клеткаларынын кыймылы аз болсо, крипторхизм оорусунда, бул жумуртканын урук баштыкчасына түшпөй калышы, же варикоцелы, урук каналчаларындагы венанын кеңейиши жана башка. Эко ыкмасын канча жолу колдонууга болот? Бул негизинен жыйынтыктан көз каранды. Көбүнчө аялдын жашына жана абалына байланыштуу. Эгер 25-30 жашка чейин болсо, ошончолук жакшы жыйынтык берет. 35-45 жашка чейин кичине азыраак болот. Ашыкча урук клеткалары бир нече жылга чейин сакталат. Кийин баласы чоңойгондо кайра кайрылган учурлар көп. Кээ бир изилдөөлөрдө 100 жылга чейин тоңдуруп сактап коюуга болот деп айтылып келет. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер Түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз тукумсуздуктун алдын алуу деген теманын алкагында маектешип жаткан кирбезбиз. Суроолор болсо сөзсүз түрдө экран түбүндөгү байланыштар аркылуу бизге байланышсаңыздар болот. Маегибизге кайрылып келсек, теле көрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келди. Саламатсыздарбы, биз балалуу болбой жатабыз. Келинчегим дейт, полипти алдырган дейт, анан ошол себептен болбой жатабы деген суроону калтырыптыр да. Анан менде папиллома бар деп дагы жазыптыр да. Бул кандай түшүнсө болот? Сиз полип деген бул баягы өсмө, денеге чыккан өсмө. Бирок полип кээде жатын көңдөйүнө деле чыгат, полиптер. Ошол полипти алдырган окшойт. Гистероскоп деген аппаратыбыз бар. Ошо жатын көңдөйүнөн атайын оптикалык аппарат менен алат да ошол өсмөнү. Ошо полип бойго бүтүрүүгө эме тоскоолдук кылат да. Ошо анан менде папиллома бар дегени ошол өзүндө деле ошондой полиптер бардыр. Ошол деле таасир этет да. Эми полип бул жыныстык жол менен берилүүчү оору папилломаларчы. Анан ошолордун эсебинен бизде вирустук оору денеге деле сыртка териге, анан баягы былжыр челдерге ошондой өсмөлөр чыгат да. Ошол айтат, анан менден дейт ошол аялыма дагы өтөбү? Өтөт. Анан ошол рак ооруларын чакырышы мүмкүнбү? Ооба, бизде вирус папиллома человека деген вирус бар, ошо полиптерди пайда кыла турган. Ошонун онкогенный типтери бар. Именно ошол рак кыла турган. 16-18 тип бар, рак шейки матки кылат да, жатын моюнчасынын рагын эме кылат. Ошон үчүн эркекте эгер ошондой тип болсо, мен кайра айтып кетем, бул вирус жыныстык жол менен берилет. Ошол жыныстык эмеде контактта аялга берилип, ошол именно рак кылышы мүмкүн. Ооба, бул опасный. Если эркекте ошондой тип болсо, сөзсүз дарыланыш керек, аялы дагы текшерилиш керек да. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Энелик бездер дейт, канча жашка чейин чоңоёт дейт. Анан мен 25 жаштамын дейт, кичинекей деп айтты дейт. Анан загиб матка деп дагы диагноз койду дейт. Өзү энелик бездер биз теория боюнча 18 жашка чейин жетилип бүтүш керек да. 18 жашка чейин этек киринин циклы уже ордуна болуп, такай келип калыш керек да. Бирок азыркы мезгилде билбейм, экологияга байланыштуу же башка себептерден кээ бир кыздарда 18 жашта биринчи жолу этек кири келет. Кээде 19-20 жашта келгендер болот да. Ошон үчүн именно мына жашта, бирок көбүнчө ошо 20 жашка чейин жетилсе болот. Анан мына меники кичинекей деп атат, аныкы уже өспөйт. 25 жашка чыгып калыптыр. Бул скорее всего ошо гормоналдык бузулуулардын эсебинен келип чыккан, ошо энелик бездердин жакшы жетилбеши. Жардам бере аласыздарбы? Жардам бере алабыз. Анан загиб матки деп атат, ага деле жардам берсе болот. Жакшы, саламатсыздарбы? Сиздер менен кантип байланышсак болот? Телефон байланыштарды айтып койсоңуздар деген суроо калыптыр. Талант мырза. Биз ошол Ош шаарында клиника
Маматалиев клиникасында иштейбиз. Мен уролог, кесиптешим дарыгер гинеколог. Менин телефонум 550 17 37 54. Ушул контакт менен кайрылса болот. Менин номерим 555 11 51 62. Ошол номерде WhatsApp'tan байланышсаңыздар болот. Биздин клиникабыздын дареги Масалиева көчөсү 55А, Домбутада. Кайрылса болот экен. Келип, кайрылып, кеңеш алып кетсеңиздер болот. Жакшы, негизинен мындай суроо пайда болот да, адам баласы ушул тубаса дагы ушул тукумсуздук кабылып калышы мүмкүн, же ошондой болуп төрөлүп калышы мүмкүн. Кандай учурда? Эркектерде биз жана жогоруда айтпадыкпы, ошол эркектердин баягы тубаса жыныс системасынын өрчөбөй калуусу. Бул эми ошол бала апасынын баягы төрөлөк боюнда бар маалында ошол кандайдыр бир фактордун таасири астында, көбүнчө бул баягы вирустун инфекциянын кесепетинен ушул органогенез маалында, баягы органдардын жетилүү маалында ушундай бузулууларга алып келет да. Жакшы. Аял кишилерде деле болот тубаса тукумсуздук, эгер бул генетика деңгээлинде болсо, бузулуулар болсо, анан хромосомалык бузулууларда деле ошо жыныстык системасы толук жетилбей калат да. Же борбордук нерв системасынын кээ бир ооруларында деле ошондой болот. Бирок ошондой центрально ошо борбордук нерв системасынан же генетический хромосомалык аномалияларда биз жардам бере албайбыз да. Ошондой учурдачы. Ал эми мындай тубаса эмес, уже кийин пайда болгон тукумсуздукка жардам бериш болот да. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Эрте жыныстык катнашка баруу жана ошондой эле башаламан жыныстык катнашка баруу дагы бул тукумсуздук алып келиши мүмкүнбү деген суроо. Башаламан жыныстык катнашка алып баруу эми бул эгерде ошол эркектерде, мисалы эркектерде башаламан жыныстык катнаш болсо, бир кандайдыр бир урогениталдык инфекцияны жуктуруп алса, эми жанагы бизде гонорея деген, трихомония, ушул хламидий инфекция деп коет, ушул дарттар жугузуп, урологиялык жугуштуу оорулар, урологиялык жугуштуу оорулар жугузуп алса алып келет, тукумсуздукка алып келет. Эмнеге дегенде ошо көбүнчө эми мындай эмелерге жаштар барат, мындай башаламан жыныстык катнаштарга жаштар барат. Алардын көп учурда акчасы болбой калат, же уялышат. Анан убагында келип, көрүнүп, текшерилип, анан толук деңгээлдеги дарылоону ала албай калышат да. Анан бул оорулар өнөкөт формага өтүп, уже ошо мындай тукумсуздукка алып келет да. Жакшы. Кальян чегүү дагы тукумсуздукка алып келе эркектер деген суроо калтырыптыр. Соңку убакыттарда ушул саламаттык сактоо тармагында эмгектенген дарыгерлер ушул кальяндын зыяндуулугу жөнүндө көп эле айтып келет да. Ушул урологиялык жактан да кандайдыр бир зыяндуу жактары барбы? Кальян чегүү эми тукумсуздукка алып келбейт, эми бул эркектин саламаттыгына, ден соолугуна зыян. Жыныс системасынын төмөндөшүнө, нерв системасынын бузулуусуна алып келет да. Мастык деп эме болот, ошо мас болуп. Бул биз жана жогоруда айттык го, тамеки чегүү, алкоголизм, булардын деле кандайдыр бир деңгээлде тукумсуздукка тиешеси бар. Жакшы. Саламатсыздарбы? Кант диабети менен ооругандар тукумсуз болуп калуусу мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Кант диабети менен ооругандар балалуу болот. Болот, Болот, ооба. Жакшы, ал үчүн эмне кылыш керек, мисалы, оору кабылдап кетпеш керекпи? Кант диабетинин эки түрү бар. Биринчи тип, анан экинчи тип бар да. Ошол эгер ошол типке карап убагында дарыланып, текшерилип турса, өзүнүн ден соолугуна кам көрсө, балалуу болот. Кант диабети деген болду, сен тукумсуз болосуң деген туура эмес. Кант диабети менен балалуу болушат. Анан бирок мындай эме коркунуч бар, балдарына деле өтүшү мүмкүн да. Эгер бул баягында биринчи тип ошондойлор көбүнчө өтүшү мүмкүн, а экинчи тип эми бул уже приобретенный кийин пайда болот да, экинчи типчи. Анын эмеси азыраак коркунуч. Жакшы, телекөрүүчүдөн суроо келиптир, саламатсыздарбы? Менин кызым дейт, операция жолу менен төрөдү эле дейт. Эми канча жыл сактаныш керек? Ушул боюнча тагыраак маалымат берсеңиз, себеп дегенде кээ бирлер мисалы быйыл төрөй турган болсо, эмки жылы кайра эле ушул пландабай эле ушул кош бойлуу болуп калат да. Бул эне үчүн
кооптуу болсо керек. Ооба, операция жолу менен төрөгөндөн кийин биз көбүнчө 4-5 жыл туруп тургула, сактанып тургула. Ошол кесилген жерлер, тыртыктар жакшына бүтсүн, толук мындай жакшына болсун деп, анан кийин өзүңөр төрөсөңөр болот дейбиз да. Бул биринчи эгер операция жолу менен бир жолу төрөсө мүмкүн, бирок 2 жолу, 3 жолу төрөп, анан кийин өзүм төрөйм десе уже болбойт. Неге дегенде ошол жерлер жукарып калат. Анан биз ошол ошол кесилген жерин карайбыз да, 38-39 неделяда биз УЗИге түшүрүп көрөбүз. Эгер ошол кесилген жер тыртыгы жакшы болсо, төрөткө чыдаса, себебинен матка жыйрылат, жатын жыйрылат, бошойт. Ошол мезгилде ошол тыртыкка доо келип айрылып кетиши мүмкүн да. Айрылып кетсе, аял ошо кан кетип, баласы чарчап калат. Анан кээ бир учурда аялдар деле чарчап калышы мүмкүн, өтүп кетиши мүмкүн да ошондой эмедечи. Ошон үчүн 4-5 жыл сактанып, жакшына текшерилип, бир кош бойлуулукту пландаштырып, анан төрөсө, эгер бир жолу эле операция жолу менен төрөсө, өзү төрөсө болот да. Мисалы сыртка чыгып, ошол көпчүлүк адамдардын арасында жүрөбүз да. Суроо салганда, мисалы мынча жыл болду, балалуу болбой жатабыз, дарыланып жатабыз, сакайбай жатат, болбой жатат деген ушундай даттанууларды көп угабыз да. Негизи ушул тукумсуздукка кабылганда канча убакыт дарыланат түгөйлөр, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Кандай туура кандай дарыланыш керек ушул боюнча? Биз мындай алгоритмди айтып берели. Мен мисалы гинекологиялык жактан мага жубайлар келди. Мына аял келди, мен боюма болбой атат, бүтпөй атат. Биз мисалы бир жылга чейин еще биз 6 ай жашап атабыз деп, азыр ошондой деле жубайлар келишет да. Биз айтабыз, мен айтам мисалы үчүн биринчи кезекте ультраүн менен изилдөөгө эме кылабыз, текшеребиз. Өзүм инструменттер менен көрүп, текшерип, сезген ооруларына текшерип, бир жолу дарылайбыз да. Анан дарылап, витаминдерди жазып атайын, анан 2-3 ай жашап көргүлө, дагы текшерилгиле деп эме кылабыз да. Анан эгер бир жылдан өтсө, бир жыл жашаса, биз уже тукумсуздук деген диагноз коебуз да, бир жылдан кийин. Бир жылдан кийин уже биздин текшерүү эмебиз көбөйөт да, ал жерде гормоналдык изилдөөлөр кирет, жатын түтүкчөлөрүн текшеребиз. Анан фолликулометрия деп коебуз, ошол УЗИден көрөбүз да, тукумдары, тукум бездери өсүп атабы, өрчүп атабы, овуляция болуп атабы, ошону текшеребиз. Сиздер ошол чогуу дарылайсыздар да, э? Ооба. Эркектерде ошол келген учурда узактан бери дарыланып атабыз, боюнда болбой атат деп, эми ага чейин текшерүүдөн өткөн изилдөөлөр болсо ошого карап дарылоо сунушталат да. Ага чейин текшерилбеген болбосо, эркекти сөзсүз текшерүүдөн өткөрөбүз, ошо урук анализин текшертип, ультраүн изилдөөдөн ошо жыныс органдарын баарын текшерип, анан ошого карап туруп дарылоо. Азыр мисалы мен кошуп кетейин, репродуктолог дарыгерлер мындай рекомендация берет да, силер 3 жылга чейин дарыласаңар болот дейт. 3 жылдан кийин силер репродуктологторго жөнөтүшүңөр керек. Неге дегенде кээ бир жубайлар 5 жыл дарыланат, 10 жыл дарыланат, 15 жыл деле дарыланып жүргөндөр бар да. Биз ошолордун бир жагынан кээ бир дарыгерлер туура эмес кылат да, булардын жашын алып атабыз, убактысын алып атабыз. Убакыт өткөн сайын мисалы аял кишилер жашарбайт. Жашы өтүп кете берет, уже жыныстык функциясы деле уже эме кыла берет да, төмөндөй берет. Жакшы. Мына ушул тукумсуздукту узак убакыт дарылоодон чарчап, бүгүнкү күндө көпчүлүгү экстракорпоралдык уруктандырууга жөнөтүшөт, барышат, э? Кайсыл учурда чындыгында сиздер сунуштайсыздар бул ыкманы? Бул ошол узак убакыттан бери боюна бүтпөсө сунуштайбыз. Анан көбүнчө биз баягындай кайра айтып кетем, жатын түтүкчөлөрүнөн себеп болсо, жатын түтүкчөлөрү жабылып калса, бүтөлүп калса, урук клеткасы өтө албай калса, ошол учурда деле сунуштайбыз. Эмнеге дегенде, ооба операция жолу менен жатын түтүкчөсүн жылчыкчаларын ачса болот, бирок алардын функциясы бузулат, анатомиясы бузулат, бизге керектүүдөй мындай функциясын аткара албай калат да, жатын түтүкчөсү, уруктануу болбой калат.
ошол биздин практикада болгон кээ бир пациенттер жок мен операция кылдырам деп лапароскопиялык жол менен операция кылып жатын түтүкчөлөрүн ачтырды, бирок тилекке каршы бойго бүткөн жок. А кээ бир учурда жатындан сырткары болуп калганда, түтүкчөсүнүн ичинен болуп, жатынга түшпөй, баары акыры операция менен бүткөн. Ошондой учурларда сунуштайбыз. Анан кээ бир учурда аял киши деле айтат, мен күйөөм жок, мен өзүм үчүн төрөгүм келип атат, мага донордон эме кылсаңар болот деп, ошондой учурда деле сунуштайбыз. Анан дагы кайсы учурда эгер күйөөсүндө бир генетический бир хромосомалык оорулар бар, баягы тукум куйтурган оорулар болсо күйөөсүндө, анан бул боюн эгер аялдын боюнда бүтсө, бала деле ошол ооруларды эме кылат да, алып жүрөт. Ошондой учурда деле биз сунуштайбыз эко жолу менен донорду табат же өзүнүн бир донорлору болот кээ бир учурда, ошондой эмелерге эме кылабыз да. Жакшы. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Простатитке кабылган эркек киши дейт өзүн кандай алып жүрүш керек? Анан ошол эле учурда кошумча ат минген дагы пайдалуубу деген суроо калтырыптыр. Эркектерде ошол өнөкөт простатит кайра сезгенбес үчүн профилактика катары сөзсүз түрдө өзүн сууктан абайлаш керек. Бул өнөкөт простатит көбүнчө кеч күз, кыш, эрте жазда обострение бере турган оору да. Ошол учурда өзүн жылуу кармап, сууктан этияттанып, спорт